Кайырлуу күн баршаңызга. Кайнатпалы крем менен пирог дайындайтын болабыз. Өтө дәмдүү, сочный, күчтүү болуп чыгатын пирогдордун бири. Міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Кажеттүү ингредиенттердин барлыгын астында описание бөлүмүнө жазып калтыратын боламын. Эң алдымен биз кайнатпалы кремди дайындап алатын болабыз. Коргак ыдысыбызга сүттү куябыз. Кумшекеримизди салабыз. Жакшылап аралаштырып алабыз. Жумурткамызды салабыз. Жакшылап аралаштырып алуубуз керек. Эч кандай түйүр болмоо кажет. Жүгөрү крахмалыбызды салабыз. Жакшылап аралаштырабыз. Тыянакты этип, эч кандай түйүр калтырмай аралаштыратын болабыз. Кремимизди газга коюп алган соң, міндетті түрдө үзүксүз аралаштырып отуруу кажет. Себеби ичинде кукуруз крахмалы болгон соң, ол астына тез жабышатын болот. Сол үчүн башка тирликтериңизди кое туруп, тек осы кремге көңүл бөлүңүздөр. Аралаштырып туруңуздар. Крем осулай коюлана баштайды. Сосын бұрқылдап кайнайды. Коюу болгон кезде, осулай бұрқылдап кайнаган кезде кремimiz дайын деген сөз. Дайын болгон кремди башка ыдысыбызга салып аламыз. Себеби бизге тезирээк сулуу кажет. Бетин осундай пищевой пленкамен бири-бирине тийгизип, шетке жаап коесуздар. Сосын кремди шетке алып, камырдын тестосун дайындайтын болабыз. 4 штук жумурткамызды жакшылап миксерлейбиз. Үстүнөн кумшекеримизди салабыз. Азыздан аппак көпүрчүк болгонго чейин миксерлөөбүз кажет. Сүтүбүздү куябыз. Өсүмдүк майын, унга разрыхителди салып, алдын ала электен өткөзүп аласыздар. Унду салабыз, жакшылап миксерлейтин болабыз. Эч кандай түйүршүк калмау кажет. Осундай менде 24 форма. Астына фольга койгонмун. Сиздер кадимги формага салып пишире берсеңиздер болот. Тестонун жартысын гана куябыз, жартысын алып калабыз. Өздеріңізге ыңгайлуу болуу үчүн жанагы дайын болгон заварной кремди, кайнатпалы кремди ушундай мешочкке салып алсаңыздар болот. Жанагы жарты тестону мен кичине убактын өткөзүп жибердим. Негизи бети кызармау кажет. Акшылдау сал көтөргөн кезинде 15 мүнөт пиширип аласыздар, сосын аласыздар. Жарты бөлүгүн азыр колдонатын болабыз. Жанагы заварной кремди осулай жагып чыгабыз ичине. Бир слой этип. Кремдин кичине бөлүгүн алып каласыздар, бетине сандык үчүн колдонатын боламыз. Сосын бетинен жана калган тестомуздун жартысын куюп, адемилеп орналаштырып алабыз. 160-180 градуста 35-40 мүнөт пиширип аласыздар.
пирог дайын болғаннан кейін міндетті түрде 2-3 сағаттан соң барып кесіңіздер, себебі ішіндегі заварной крем толық суымай кесуге болмайды. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Молли. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.